Азиянын так ортосунда жайгашкан Кыргызстан өзү кичинекей мамлекет болсо дагы ички дүйнөсү бай келип 7 областка бөлүнөт. Мен бүгүн 7 областтагы сөзсүз көрүшүм керек болгон 7 место жөнүндө айтып берем. Место дегенде кыргызча эс алуучу жай дейинби же ыйык жер дейинби, кайсынысы туура келерин билбедим, ошого үчүн место деп айтып койдум. Ысык көл областына барып калсаң, аты айтып тургандай эле Ысык көлдү сөзсүз көрүшүң керек. Ысык көл Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жерлердин бири. Көлдө Вояж, Кыргыз көл, море, Индор жана башка пансионаттар, эс алуучу жерлер бар. Досторуң же үй бүлөң менен атайы барып келсең болчудай. Ош областында Сулайман тоону сөзсүз көрүшүң керек. Оштун ортосунда жайгашкан Сулайман тоодо музей жана ар кандай дарылоочу ыйык жерлер бар. Мен көп сүйлөбөй эле коеюн, өз көзүң менен көрүшүң керек. Ал эми Оштон өтүп Баткенге келсең, Ак Кайың аттуу эс алуучу жерге бар. Ойноп күлүп, бийлегиңге не жетсин дегендей көңүл ачып келесиң. Нарында болсоң, Соң көлгө бар демекмин. Табигаттын кооз жеринде, Соң көлдүн жээгинде эс алып келсең сонунда. Таласта болсоң, Беш ташты көрүп кайт. Тагыраак айтканда, Беш таштарды. Себеби Талас дарыясынын сол куймасы Беш таш деп аталат. Беш таш аттуу парк дагы бар. Андан сырткары Беш таш деген мурундан сакталып калган жер бар экен, адашпасам. Эгер адашып калган болсом, мага туура эмес маалымат бериштир. Жалал-Абадка барсаң, Аштанбапка сөзсүз барып кайт. Аштанбапта сени эсте каларлык жана ойноп күлүп келүү үчүн бардык шарт түзүлгөн. Дагы сен күтпөгөн кызык нерселер болот. Мага ишене бер. Ал эми Чүй областында кайсы жерге баруу керек экендигин комментке калтыр. Балким ушул жазда биз да барып калабыз. Каналга жазыл да лайкты бас жана ушул жайда сен кайсыл жерге барып эс алып келүүнү пландап атканыңды комментте калтыр.